Ассаламу алейкум, баарыңыздарга Дамдуу Тайм каналына кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен дагы бир өзгөчө духовкада бышкан, бирок тандырдагыдай болуп чыккан өтө жумшак, назик нандардын рецептин менен бөлүшкүм келди. Нандар чынында өтө көркөмдүү болуп чыгат, бирок сүткө гана эч кандай жумурткасыз, эч кандай майсыз, кумшекерсиз даярдалат. Биринчи албетте камыр жасап алуудан баштайбыз. Ал үчүн бизге жылуу 500 мл сүт жана 300 мл жылуу суу керек болот. Албетте бул өтө ысык же өтө муздак болбош керек, кол күйбөй турган абалда. Ага өзүңүздөрдүн татымыңыздарга жараша туз жана 1,5 кичине чай кашыкта дрож кошуп аралаштырып алабыз. Аралаштырып алган соң өзүңүздөрдүн көз өлчөмүңүздөргө жараша un салып, камыр жууруп баштайбыз. Камырыңыздар өтө жумшак, өтө катуу эмес, орточо тыгыздыктагы камыр болушу керек. Илгертен апаларыбыз айткандай, камырды канча көп ыйлесең, наның ошончо даамдуу, ошончо көркөмдүү болот деген принципке таянып, мен дагы дайыма нан жасаганда камырды ушундай өтө көп ыйлөөнү жакшы көрөм. Болжол менен камыр колго жабышпай калгандан кийин дагы 10-15 минутача жакшылап ыйлеп алсаңыздар болот, убактыңыздар болсо эгер. Камырды ыйлеп алган соң 1,5 саатка же 1 саатка жылуу жерде көптүрүп алабыз. Мына ушундай өзүнөн 3 эсе, 3,5 эсе ашып көп чыгат. Көп чыккан камырды столго которуп алып, майда бөлүкчөлөргө бөлүп алабыз. Сиз өзүңүздө каалаган көлөмдө бөлүп алсаңыз болот. Мен дайыма үйрөнүп калган көлөмдөргө бөлөм. Мен жасаган камырдан, азыктардан 6 нан чыкты. 6 бөлүккө бөлүп алдым. Нандарыңыздын көбүк болуп чыгышынын дагы бир себеби менимче бул камырды ыйлеп, тегеректеп алган соң дагы бир 15 минутага тыныктырып коебуз. Ошондо ыйленген камырлар, тегерек болгон камырлар өзүнөн дагы 2 эсе көбүп чыгат. Ошондон кийин гана жасап баштайм. Андан дагы балким бул дагы бир көбүк болуп чыгышынын бир себебидир. Менин духовкам өзү биринчи астын бышырып, анан үстүн бышырат. Балким бул дагы бир себебидир деген максатта ошону сизге айтам. Эгер нандарыңыз анча көппөгөн болсо, балким биринчи астын, андан кийин үстүн бышырып көрөсүз. Өзүңүздөрдүн табитиңиздерге караша жасап аласыздар. Четтерин кадимки лезвие менен ушинтип тилип алдым. Жумурткалап, сейдана, кунжут сепип туруп, 180-200 градуста сапсары болуп алтын өңгө келгенче бышырып алабыз. Мына ушундай өтө даамдуу, жумшак нандар пайда болду. Эгер каналыбызда жаңы болсоңуз, подписаться кнопкасын басып, катталып коюңуздар.